2 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Сузак районунда балмуздак ташыган кичи жүк ташуучу Hyundai Porter унаасы 29 баланы коюп кетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигине таянып, кабар агенттиги жазды. 9 жаштан 16 жашка чейинки балдар жабыркаганы белгиленди. Жабыркагандардын 7-өсү азыр реанимацияда. Алардын ичинен 3-өөнүн абалы оор деп сыпатталууда. 8 баланын абалы орто оор деп айтылууда. Калган 11 бала амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Адыхан Мадумаров жогорку кеңештин азыркы чакырылышына карата сынын айтты. Анын пикиринде, мамлекеттик башкарууда парламенттин орду жок койсо, ал мыйзам кабыл алуу пунктуна айланып калды. 2000-жылдары жогорку кеңешти президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Ал жерге куржуну менен келет, куржуну менен кабыл алынат. Бүгүн мамлекеттик башкарууда парламенттин орду жок койсо, жогорку кеңештен 16 депутат кетти дейт. Бүтүндөй бардык бийликтин 3 бутагы тең бир кишинин колуна топтолду, деди ал Азаттыкка курган маегинде. 26 апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы Мадумаровду соттуулугунан улам депутаттык мандатынан ажыраткан. Ага чейин туура 1 ай мурда Бишкектин 1-май райондук соту аны бийликтен аша чабуу жана алдамчылык беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, бирок жаза чегерген эмес. Мадумаров бул чечимди даттанат. Ош шаарында дүкөндөн 2 миллион сомдон ашык акча уурдаган 2 киши кармалды. Бул тууралуу 2-майда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 27 апрелде жабырлануучу Сокулук райондук милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал ошол эле күнү таңкы саат 4 чамасында белгисиз жаран анын дүкөнүнө кирип 2 миллион сомдон ашык акча каражаты бар темир сейфин уурдап кеткенин билдирген. Аталган факт боюнча уурдоо беренесинин негизинде кылмыш козголуп, 30 апрелде 38 жана 45 жаштагы 2 шектүү Ош шаарынын аймагынан кармалды. Алар Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары милициядан шектүүлөрдүн бири уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү экенин, ал өткөн жылы июлда Токмок шаарындагы ишканалардын биринен $60,000 жана 1 миллион 500 миң сом акча каражатын уурдоого тиешеси бар экени аныкталып, издөөдө жүргөнүн билдиришти. Учурда иликтөө иштери уланып жатат. Netflix Кыргызстан менен Казакстанда реалити шоу тартат. Бул тууралуу 2-майда Алматы акимчилигинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Дүйнөгө белгилүү Netflix платформасы Кыргызстан жана Казакстанда саякат реалити шоу съемкалары тартыла турганын жарыялады. Алматыда долбоорду тартуу иштери 20-30 май аралыгында болот. Дүйнөлүк оюн зоок индустриясындагы эң таасирдүү Netflix компаниясы туристтик реалити шоу үчүн жер катары Алматынын Кооз тоолорун жана Кыргыздын Нукура табиатын тандап алды деп билдиришти акимчиликтен. Ошондой эле Алматы туризм бюросу реалити шоу өлкөнүн таанылышына жана туристтик потенциалдын жогорулашына өбөлгө түзгөн маанилүү капитал экенин белгиледи. Кыргызстандын туризм департаменти азырынча билдирүү тарата элек. Netflix бул кинотасмалар менен сериалдарды онлайн көрүү мүмкүндүгүн берген интернет-сервис. Азыркы тапта сервиске дээрлик 270 миллион колдонуучу жазылган. Жогорку кеңештин укук тартиби боюнча комитети чет өлкөдө соттолгон кыргызстандыктарды Кыргызстанга которууну тездеткен мыйзам долбоорун кабыл алды. Жогорку кеңештин 30 апрелдеги жыйынында биринчи окууда кабыл алынды. Демилгечилердин айтымында ал процессти тездетүү жана соттолгон кыргызстандыктарды Кыргызстандын аймагында жаза өтөө үчүн өткөрүп берүүдө мамлекеттердин баш тарткан учурларын азайтышын шарттайт. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, учурда 1587 кыргызстандык чет өлкөдө жаза өтөп жатат. Алардын 742-си Орусияда. Орусияда соттолгондор көбүнчө баңгизаттарды, психотроптук заттарды же алардын аналогдорун мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же жөнөтүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылат. Бул берене өзгөчө оор категорияга кирет жана 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Укук коргоочу Валентина Чупик Орусиянын агентство басылмасына орус чек арачылары кыргыз жана өзбек жарандарын киргизбей жатышканын билдирди. Анын айтымында Орусия мурда эч качан мынчалык башка өлкөнүн жарандарын киргизүүдөн баш тарткан эмес. Өлкөгө кирүүдө мигранттарды жапырт кармоо 24 апрелде башталып, 1-майга карата Орусиянын аэропортторунда 4500гө чукул адам чогулуп калган. Жердеги көзөмөл өткөрмө жайларда дагы болжолдуу ушунча санда адам чогулуп калган. Кармалгандардын 4төн бири гана Тажикстандын жарандары, жарымына чукулу Өзбекстандан келген мигранттар, калгандары көбүнөсү кыргыз жарандары деп жазат басылма укук коргоочуга таянып. Кармалгандардын көбүнчөсүнүн сутка ичинде кайра артка кетирип жатышканы, бирок айрым учурларда артка кетирүү бир нече аптага созулуп кетиши ыктымал экени белгиленет. Укук коргоочунун айтымында 24 апрелден тарта ага чек арачылар кармап алган мигранттардан 200дөй кайрылуу түшкөн.
Алар тамак аш, суу берилбей, дааратканага кое бербей, телефондорун тартып алып жатышканына арызданышкан. Кыргызстандын Тышкы иштер башкармалыгынын башчысы 30 апрелде Москва өкмөтүнө кайрылып, кыргыз эмгек мигранттарына ыңгайлуу шарттарды түзүүнү суранган. Ал эми Тажикстандын ТИМи 29 апрелде Орус элчисине Орусияда тажикстандыктардын укугу жана эркиндиги бузулуп жатканы үчүн нота тапшырган. 22 мартта Москванын жака белиндеги Крокус Сити холлдо теракт болгондон бүткүл Орусия Борбор Азиядан барган мигранттарга карата текшерүү, кармоо, агрессия актылары жана депортациялар күчөгөн. Грузия парламенти өлкөдө масштабдуу нааразычылыктардан жана Европа биримдиги тарабынан айтылып жаткан сындардын шартында чет өлкөлүк таасирдин ачык айкындыгы жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамды Орусиянын ушул сыяктуу эле мыйзамынан көчүрүлгөн деп жатышат. Мыйзамдын демилгечилери документти өлкөнүн суверендүүлүгүн бекемдөө үчүн кабыл алуу керек деп айтышууда. Өкмөт башчы Иракли Кобахидзенин айтымында мыйзам толугу менен майдын ортосунда кабыл алынат. Ошол эле кезде Тбилисинин көчөлөрүндө 10 миңдеген адамдар чыгып аткан нааразылыктар токтобой жатат. Полиция аларды жаш агызган газ жана суу атып кууп таркаткан учурлар да болууда. Ал арада ушундай эле мыйзам Кыргызстанда иштеп жатат.